Салам достор, бүгүн мен дайымгыдай эле өзүмдүн каналымда өзүм колдонгон жана жашоомдогу нерселерди бөлүшүп келем. Бүгүн да бөлүшө бермекчимин. Жашоону жеңилдеткен бул эмне? Албетте азыркы заманда эң популярдуу сөздөрдүн, модный сөздөрдүн катарына кирген бул лайфхакс, лайфхактар. Ашканда лайфхактарын менен көрүүгө даярсызбы? Эгер ашканада дан азыктарыңызга чүмелий же көпөлөк ушул сыяктуу нерселер пайда болуп калган болсо, пайда болбошун каалаган болсоңуздар, дан азыктарыңызга ар бир ашканада табылчу лавровый лист жардамга келет. Жумурткаңыз пышкандан соң анын суусун төгүүгө шашпаңыз. Анын пайдалуу жолун көрсөтөм. Жумуртканын курамында кальций болгондуктан бул суга да кальций өтөт дагы. Аны гүлдөргө куйганыбызда гүлүбүз дагы жакшы азыктанат жана сиз каалагандай болуп өсүп гүлдөйт. Эгер айылдан сүт келген болсо, сиз сүттү бышырышыңыз керек. Сиздин болсо жумуштарыңыз көп. Мына ошол сизге жардамга бизге жыгач такчайча келет. Муну коюп койсоңуз, сүтүңүз ашпайт. Эгер сиз дагы мага ошону болсоңуз, анда бул лайфхак сиз үчүн. Балаңыз сиз менен жаткысы келет, энесинин жанында болгусу келет, апасынын жанында болгусу келет. Сиз болсо кооптоносуз. Спальняга жаныңызга жаткырсаңыз, жыгылып түшүшү мүмкүн, бирдеме болушу мүмкүн. Алга бул лайфхак сиз үчүн болот. Мына биздин лайфхакыбыз. Бул монтип жолдошумдан сурандым эле. Ушундай тактайчаны бизге коюп берди. Мындай карасаңыздар, кызым түшпөйт. Теңири жата берет. Бул тактайчаны койгонубуз 1 жылдай да болуп калыптыр. Аймел жанында жатканды жакшы көрөт, манежге жатпай койду. Ошондуктан болсо Аймел монтип сүрөт тартканга да жетишип калды. Мына ушундай энелер сиздерге лайфхакым болсун. Балаңыздар менен коопсуз жаткыңыздар келсе, ушундай лайфхак колдонсоңуздар болот. Мына достор, бүгүнчө менин бөлүшө турган видеолорум, лайфхактарым ушулар болчу. Коюңуздар жана каналыма жазылганды унутпаңыздар. Ошондой эле сиздердин кандай лайфхактарыңыз бар? Ашканада, турмушта колдонгон лайфхактарыңыз жөнүндө бөлүшүп кетсеңиз сүйүнөм. Бир комментарийди мен окуп чыгам. Жана байкасаңыздар жооп берем. Жооп бербейт деп үмүтсүздүккө түшпөңүздөр.